Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Автокароке Чикаго бир гана Нурбаев Лайв YouTube каналында. Каналга жазылыңыз. Сиздер менен мен Эрбек Нурбаев. Бул ирет бизде конокто эстрада ырчысы Эрлан Андашев. Анда эмесе кеттик алга Кыргызстан. Ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев Лайв YouTube каналы Автокароке Чикаго шаарында. Бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада ырчы мырзасы Эрлан Андашев. Кол чабуулар кетти. Сагырба сагынбайым, сени күтүп зарыгаммын. Сүрдөтпөчү сүрдөбөгүн, каригинден кагылайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөгүн, каригинден кагылайым. Сүрдөтпөчү сүрдөбөгүн, каригинден кагылайым. Çelim kargatay gözlörüңdү, körбөй калсам сагын çelim kargatay gözlörüңdү, körбөй калсам сагын çelim kargatay gözlörüңdү. Балдашың мага карап, байкатпастан келсең болуп, атаган атагына. Байкатпастан келсең болуп, атаган атагына. Байкатпастан келсең болуп, атаган атагына. Ассаламу алейкум, Эрлан. Алейкум салам. Кандай жакшыбы деңиз болду? Жакшы. Автокароке долбооруна кош келиңиз. Дейин десем, Автокароке Чикагого тартылып атат. Сен 6 жылдан бери, 7 жылдан бери жашаган шаар. Ошондуктан Автокароке долбооруна кош келдиң. Наоборот, сен кош келипсиңер. Чикаго шаарына кош келдиң. Анда караокеге кош келипсиңер. Рахмат. Не жагап турбайсыз? Америка жагат деп коеюн. Жакшы, Эрлан, айтып берчи, кандай өзүң эмне жаңылык? Жаңылыктар жүргөнүбүзгө уже ушул жылы 5,5 жыл болду.
5,5 жыл болду, 5,5 жыл болду. Ошондо 2018 болгондо сен 2012 келдиңби башында, ошондой кылып? 2013-жылдын жазында кеттик да. 2013 жылы. 2013 жылдын жазында. 5,5 жыл болуптур. Жакшы. Эмне болуп келдиң, Эрлан? Эмне болуп келип калдың? Мындай үйөрмандар менен коштошпой эле кетип калдың го сен жута? Айттырбай. Неожиданно болуп калды эми ал Америкага бир аз келип жүргөндөр билет окшойт. Келип кетели дегенде эле анан бияка келип анан кайра барып коштошуп келейинчи деген шарттар көп жок. Ооба. Ошон үчүн кечирим сурайм, ошон үчүн кала бердим. Бирок барганда эле биротоло жалпы кечирим сурап коеюн деп атам, Кудай буйрса. Качан келесиң, Кудай буйрса? Буйрса шашпай. Буйрса деп коем. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бас. Жакшы, Эрлан, сен келдиң. Үйөрмандарда тарынган үйөрмандар болду мында. Эмне кетип калдың? Эмне ырдабайсың? Ырчылар арасында, кесиптештер арасында эмне кетип калдың деп капалангандар болдубу? Эмне кетип калдың деп таарынып капалангандар болгон жок. Наоборот, сүйүнгөндөр болду ошо. Кээ бир ырчылар арасында. Кээ бир ырчылар сүйүндү окшойт. Конкурент кетти деп. Жок, мени конкурент деле көрүшпөсө керек. Кой, эмнеге? Себеби дегенде мен аларды конкурент көрчү эмесмин да. Сен көрүп көр да. Жакшы. Эрлан, анан кандай Америка кандай жактуу? Америка эмне өзгөчөлүгү? Албетте кыйынчылыктар болду. Башында баардык нерсе кыйынчылык менен өтөткөн. Бирок ошол кыйынчылыкка карабай сабыр кылып, өзүбүздүн болгон күч аракетибизди жумшап, 1 жыл, 2 жыл жүрүп чыдабай кетип калгандар абдан көп. Америка кандай мамлекет экен, айтчы? Америка негизи Кыргызстанда азыркы учурда көп биздин жарандар Америкага кызыгат да. Америкага баргысы келет. Менден да көп сурашат. Америкага кантип барсак болот? Визаны кантип ачса болот деп. Чындыгында мен деле анын жолун билбейм. Мен кирип көрдүм, мага беришти. Кудайга шүгүр дейм да. Айтчы, ушу сен Америкага деген эң негизгиси келем деген ой бул туура эле. Себеби дегенде бияктан иштеп ойлогон ой максаттарга да менимче жетсе болот го деп ойлойм. Тилекке каршы биз эмба биякта жүргөндөн кийин визаны бере турган жер Кыргызстанда да алчы. ооба. Ошол Кыргызстандын консулуна баш керек. Албетте алар берсе берет, бербесе бербейт дегендейчи. Анан баягы алар ошол адамдын бүт эмесин карап чыгышат. Буга чейинки историясынчы. Ошолго жараша анан кийин чечимди кыскасы өздөрү чыгарат да. Любенин конь дегенери бул орустардын сарою да, мындайча айткандачы. Орустардын сарою. Эрлан айтпакчы. Ночью в поле с конем, ночкой тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю с конем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью звённая благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только
Достор жаттап калды. Ерлан андашым Кыргызстанга келгенде эле дароо эле аэропорттун кызматкерлери силер калмасаңар болот. Не алып келдиң депчи. ММДен салонду. Ар бирле бирден. Баарына бирден эмемдениспейм да. 6 миллион. Экономия да болот да. Корот калсакмы? 6 миллион штук алып барасың, Ерлан. Сен кеткенден бери биз 6 миллионго жетип калдык уже. Билесиңби? Уктуң беле? Мен барганча бери 6,5 болот окшойт. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Негизичи мен биякта көп мекендештерге жолуктум да. Анан алар сүйлөшкөндөр деле эме болуп калыптыр. Мына кандайсыңар Чикаго шаарынын тургундары депчи, бири-биринечи. Прям как будто кыргыздардын эмеси шаар да. Мына Цинциннати шаарынын тургундарына ысык салам депчи. Бесте ошо ар өзү шаар. Кечеги тойдой Цинциннатиден келген меймандар да. Мен айтпадым тиги эртең бирси кыргыздар чогулуп что-то бийликти алмаштыралы деген сөз болбосун. Что-то жакпай атат депчи, билем дедим. Азыр чындыгында кыргыздар абдан көбөйүп атат. Үйлөнгөн жаштар көп. Мына Чикагода өзүңүздөр көрүп аткандай, Чикагода дем алыш күндөрү сөзсүз түрдө эле бир тойлор болуп атат. Кыргыздар чынында абдан балалуу болуп атышат. Мындайча айтканда кыргыздар чынында көбөйүп атат. Негизи кыргыздар кийин эле калып келебиз да. Көз тийбесин, э? Түз оңго кетсек болот. Эми окшош баштады. Достор. Мен өзү биринчи жолу даунтаундан айтып атам. Ачык сөз. Анан огондо да камералар күйүз болдум. Атайын. Береженного Бог бережет деп коеюн. Молодец, Америка келип орусча сүйлөй баштаптыр. Сактаганды сактайт, э? Сактаганды Кудай сактайт. Так, Эрлан жакшы. Американын өзгөчөлүгү айтчы. Сага жаккан өзгөчөлүгү. Америкада эң биринчиден мага жаккан өзгөчөлүгү бул мыйзамдуулук. Бир жумушка барсаң, байкемдин иниси эле же болбосо тууган эле деген нерсе менен жумушка албайт да. Жумушка келди, сени деген ошол жумушка орношо турган адисиң боюнча сени сынайт. Эгерде сен ошодон өтсөң, ооба түшүнөт. Сени алат да. А эгерде туура келбей калсаң, сени албайт. Жок, туура эле. Кай корамыз? Оны веге кирип кеттик, э? Могу өтүп кеткендей. Эме пока токтоп турабыз бирок азыр. Эме могулар өтүп кеткенден кийин акырын эле биякында бир речерн болуп кетебиз. Кайрып кетемби? Артып беремби? Эме речерн эле полный эле. Эрлан, сен мен коркпаган. Мен енени алып береличи. Че, брат, иштик койт. Кыргыз кыска деп. Кыргызстандан негизи конкуренция жок болуп да бир аз жакшы бияктачы. Бир чети ырчыларга мактанып кетейин. Биякта конкуренция жок. Биринчи звонок Кудай каршы көрүп бизге келет. Достор. Бермек кайра келип турсаң болот. Жаңы жылдын астында келсең болот. Бияктан эле иштеп кеткен жакшыраак. Жаңы жылга чакырып алдым уже Кудай буйрса. Нью-Йорк менен Чикагочу. Ошол Эрлан Андашев айтмакчы. Чындыгында эле Эрлан Андашевге бул жерде конкуренция жок экен. Даже керек болсо жана жаштарды киргизип атканда жарды да Эрлан айтат экен бул жерде. Если чынын айтсам, ошондой бир ой болгон. Ошентип анан мен шөкүлө башыңа батпай койду. Баарын кылып иштеп да көрдүм, бул жумушту да аткарып көрдүм, чоң машинада айдап көрдүм. Ушул качабы жар айтпай эле койбойбу дедим да. Кыз узатканда да сен жана Гүлзат Байзакова эжеңдин ордуна деп турасың, кызды узатып, элдин баары ыйлатып, тиги эмес кыздын энесин жана этегине таш бастырып, элдин баары ыйлатып алып кетип турасың. Анысы кандай Италия Гүлзат Байзакова эженин бир-бирин жаңыртып атам азырчы. Репертуарга кошуп койсом, тойлордо керек болуп атат. Эмесчи? Эже билеби? Эже билбейт. Эженин ыры эмес болуш керек, бирок бир аз малын да коебуз буюрса. Кайсы? Эме берки эме барго жанагы ачылган гана аппагай. Ошондо эле ырдай кетсек болот. Мейли. Анда бир ырга өтпөйлү дароо. Ошого өтөйүн анда. Мейли. 1, 2, 3, go! Açılgan kanan appağı gül görsün Okşopu boyum özüngü
штаттары Иллинойс. Болот. Күттүрдүң ана меніңе гүл бақта. Бүгінгі қалдым сен үшін. Күйттің отың дөніп жалжалым көргім келет сен Мен деле Кыргызстандан бияка келердечи машина айдагам да. Машина айдаган практика менен эле келдим да. Бирок мен деген даунтаунга чыккан эмесмин эч качан. Биринчи бир жыл мен деген мындай шаардын чет жактарында эле айдап үйрөнүп, бирок азыр Эрмек мырзага абдан баа берип атам. Себеби дегенде олтуруп туруп эле чоң Чикаго шаарын уже айланып кетиш бул абдан эрдик керек окшойт. Мен солға айналам бөге? Мындай жетканда дух керек окшойт. Мен солға кетсе болот дейм. Кыргызмын да. Мен духум жетпей эмес ба? Достор, көрүп атасыздар, даунтаунга келдик. Абдан кооз жер. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып көрүп койчу. Чыкыра. Башында кадимгидей мойнум ооруду эле. Даунтаун, Америка, Чикаго. Кеч келе мойнтуп карай берипчи. Эмеде болуп, киноде болуп, салам Нью-Йоркто. Сүзмей деп. Байкабай карай берет кезинде мынтипчи. Анан үйгө келгенден кийин чото мойун оорупчу. Мен аябай өзүмдү чикагский сезип атам. Местный эле уже. Эмне уверен эле кетип атам, каяка баратам, бир машинанын артынан ээрчип баратам да. Америка негизи ушунусу менен таанык да, момундай полицейский сиреналар постоянно болуп турат да. Ошо мисалы полицейский сирена угуп атам, вообще корккон жокмун да. Карабалтада өсүп калгам да. Кыргызстанда эгерде болсо, вау, тиякта эмне болгон да, эмне? Артынан койсун наоборот. Сирена уксак чукка чыкты. Көш керек да. Баш керек, мелко, может, милиционерге жардам берем. Так, Ерлан, 6 миллиондо калдык, Сен кеткенден бери. Сен деле ошол салымын кошуп атасың да, туурабы? Себеп дегенде Ерлан үй бүлөлүү, Ерлан. Үй бүлөң жөнүндө айтып берчи. Келинчегиң жөнүндө айтып бер. Эмне болуп тааныштыңар? Канча балаңар бар? Жана башка келиңиз. Келинчегим экөөбүз мектептен бери таанышпыз. 10 жыл сүйлөшүп анан үйлөнгөнбүз. Үйлөнгөндөн кийин кызыбыз бар. Кызыбыз азыр биз менен чогуу бул жакта 1-класста окуп атат. Ошол азыр чакан үй бүлө болуп Америкада жашап атабыз. Бул жерден тааныштыңар эле? Жок, Кыргызстандан эле чогуу окуганбыз да. Чогуу окугансыздар, анан келди. Мектепти бүткөндөн кийин үйлөнүп, анан ошону. Ти чогуу келдиңер? Биз чогуу келгенбиз. Сен Кыргызстанда эле үйлөндүң беле? Анан чогуу келдиңер? Сразу кызыңар менен? Жакшы. Так, Ерлан, эми катуураак сүйлөшөлү, себеп дегенде эми Шамал бар, коомдук 1-канал көргөзөт. Анан эми аларга да түшүндүрө албайсың да. Ушундай Шамал депчи. Чикаго Винди Сити деп коет экен, Ветреный город. Ветреный город. Ошондуктан мынакей Шамал достор балыкчы шаарында экен, бирок жетпейт балыкчы шаарына. Балыкчынын шамалына жетпейт окшойт, себеби дене балыкчыда муздак соң шамал го. Бет рахат алып. Биякта кышында болду. Кышында страшный да, бияктан баа төшөктү момунту оронсоң деле төшөктөн өтүп келип сөөгө жетет. Өтө суук. Аябай суук достор. Сүйүп калдым контейнери, эмне болуп жаралды?
кимдин идеясы эмне болуп ошону кичинекей бир тарыхын айтып көрсөң. Сүйүп калдым кантейин деген ыр, бул деген чынында жашоодон алынган ыр бир аз. Сен сүйүңдү. Менин да сүйүүм жеке эле сүйгөндөрдүн сүйүүсү. Жалпылап атасың, э? Ушул сөзү биринчи жазылжыбы же? сөзү биринчи жазылган да, анан припеви жок болчу. Припеви жок, жөн эле баягы куплеттери жазылган бир мындайча айтканда кат түрүндөгү ыр да. Биринчи куплеттен припев кылайын десем окшошподу. Экинчи куплеттен кылайын десем окшошпойт. Анан эми ушул жерден припевти мен деген могу сүйүп калдым кантейин деген сөздү эле азыр кайталап атып, ушуну эле припев кылып салам деп туруп, анан ошол сүйүп калдым кантейин деген сөздү эле припев кылып койдум да. Окшошпойт. Так, анда кеттик. Сүйүп калдым кантейин ыры Эрлан Андашев, Чикаго шаары, даунтаун. Америка, Чикаго шаары, Иллинойс облусу. Эрлан Андашев, сүйүп калдым кантейин. Чоң ырдайлы, чоң билейли, чоң айдайлы. Толкунданы отурдум, күндөр өттү жалыгы сени ойлоймун. Жандын жарык бирип бир өзүм, ак сүйүнү жүрөгүмө орноттум. Көрдүм сени көңүлүмө сен жактың, сага арлап чын жүрөктөн ыр жаздым. Көрүшкөндө тик карабай көзүңө, уялдым көздөрүмдү алып качтым. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, ай сүйүп калдым кантейин. Пайда болуп түшүнүксүз бир сезим, сени жактырып калганымды сездим. Кантем айтып сүйүп калган окшоймун, көргүм келип сени гана издеймин. Менин сүйүп эмне үчүн кайгылуу, неге сүйүүдөн боло албаймын бактылуу. Сүйүп калдым бирок жетпешимди билемин, ай дегин айчым, неге бүтпөт сагынуу. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, сүйүп калды кантейин, ай сүйүп калдым кантейин. Hey, кантейин, Канча сойлорду, э? калдым кантейин. Апалар, аналар, айкелер, жеңелер, жаштар. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин. Uykumda sağa arnab uktабай, жөнөкөймүн өзүңө мене суктанып. Сүйүп туруп каламынбы жете албай, келесиңби жаш жүрөктү ыйлатып. Эгер сүйсөң кантип айтпан жашырып, жүрөгүмдөн ошол сезим жашаса. Көргүм келип жүрөм сени сагынып, бирге басып булгарым ашып жанаша. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин, ай сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым кантейин. Suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin, ay suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin, ay suyup kaldım kanteyin, suyup kaldım kanteyin. Жакшы, жакшы. Ырчы. Көпүрөнү оставить атабыз. Көпүрө, эмне? Буюрса 2040-жыл Кыргызстан Московский Советский көчөсү ушундай мосттор бир этаж эмес, 3 этаж. Буюрса. Салып бересиң буюрса. Лично.
Кудай буйрса. Жок, эми условиясы бар, эгерде олигарх болуп кетсең. Историясы бар. Биздин Кыргызстан эстрадасы, шоу бизнес эмне болуп аралашып калдың эле? Кыргызстандын шоу бизнесине өзүм негизи кафелерде эле ырчы болуп баштагам. Кайсы кафелерде, кайсы жылдары? Эң биринчи кафем бул эме болгон. Площадьта Акак деген кафе болгон. Эң биринчи алгачкы продюсерим Нурсулан Сыдыгалиев деген болгон. Иштедик. Убагында баягы жаш болуп дагы мындай жумуш эмне экенин түшүнбөй жүргөн да кез. Ыр жасырып койсо эле болду турбайбы деп ойлоп жүргөн кез. Анан кийинчерээк мына азыркы учурда бул Америкада мындайча айтканда өзүм үчүн абдан чоң сабак алдым. Алгачкы эң биринчи ырың кайсы эле? Эң биринчи эме деген ыр жазганбыз, жана туулган күн деген. Деле бир куплет ырдасаң. Эртең бир ыр жазып кел десе, эртең жазып келиш керекпи деп баягы барып туруп эле бир жазып келчи. Негизи ырды деген 3 ай, 4 ай мындайча айтканда бышканча иштеш керек. Менин учурумда эме сен ырчы болосуң, мындайча айтканда эртең бир ыр жазып кел десе, эмне темада десем, бир мен жакшы бир туулган күн темада десе барып, хорошо деп барып туулган күн темадачы. Эстечи ошо. Эме болчу. Бул дүйнөдөгү бакытты каалаймын, жан эргиткен жашоонун кызыгында, кут болсун туулган күнүң. Ушул эле төрт эле сап эле ырды, Жок. Жаман эмес. Так, Ерлан, анан олигарх болууга аз калды? 50 жыл калды буюрса. 50 жыл, 50 жылдан кийин олигарх болосуң. Демек 2040-жылы көпүрөнү сен салбайт экенсиң. Жок, эмнеге 80ге чыгып алып деле салсак болот окшойт. Ошо 2040-жылы дедимби? Анда башка эме салып туруп, башка сага чейинки кирген байкалар салып туруп. Азыркы иштеп аткан депутаттар салат окшойт менимчечи. Балким эми депутаттардын эмеси эмес бул эми. Функциясы эмес бул, балким бул идеяны колдосо, балким казнада тыйын болсо, сырткы карыздардан кутулсак, Кудай буйрса, анан ойлонсок. Эфир тартканда Бишкекте жана магистралдагы Асанбайдын түшүндагы чертов колесо чыгырдагыбыз да. Эми бул салыштырмалуу детин бир Бул чертов колесонун үстүнө чыкканда мен үнүм чыгабы, мандыраш кармап чыкпай албайбы? Сенчи Эрмек Турбаев менен даунтаунда момундай спортивный машинеде, учитывая, что Эрмек Турбаев биринчи жолу айдап атат даунтаунда. Жана негизи чындеш керек. Ошол менен коркпой айдагандан кийинчи любой аттракциондон коркпойсуң. Жок, бул чын. А дегенде каяктан токтойм ошо. Мен эч толкунданбай эле олтурам. Мен биякта бир Америкада 10 жылдан бери эле машина айдап жүргөндөрдүн эле жанында отурганда эле сезим болуп атат. Азыр мен ырдап атып деле эч ойлонбой элемин. Даже бияка айда, тияка айда деп айтып кой десе деле мен айтпасам деле айдап атат. Кеде ойлонуп тур Ерлан. Кеде калбам, мен ырга керилип кеткенде кичине ишенбей да. Так, каерге айдайм азыр? Азыр маяк жактан түз айдай берели, тет жактардан бир паркинг деген сайын көрсөк эле ошого кирип токтойбуз азыр. Чикагода 18 жаш. Туулган күнүңүздөр менен. Урматтуу айымдар. Жана мырзаларды дагы. Өзгөчө айымдар. Ар дайым 18 жаштагыдай жүрөгүң жаш болсун. Кет. 18 жаш. Одан туруп булак бери. Болбосо андан учканы булбак бери. Кайрылбай кайда кеттиң айтчы дегин. Адашам айныңды мен сурап кел.
жаркан белең болмысымыз шаны белең bir жолу айырбастай дамшандырған жылт еткен жаштығымның шамы белең жылт еткен жаштығымның шамы белең ömrümdü seninle onsuz yaş hey tuğan güneleri tuğan zırgıt bolsun baktığın bolsun. Браво, как раз, Ерлан. Вау. Как раз Бирков. Насчет татыгына. Молодец, прям четко. Все, Ерлан экөөбүз түштүк, Ерлан. Жактыбы? Вообще высший болду. Эмоциялар абдан сонун. Высший. Сен буга чейин түштүң белеңби? Буга чейин түшкөн эмесмин. Негизи Кудайдын буйруган күнү бүгүн экен. Ооба да. Мен атайын келбедим ушу сени түшүрүп коеюн деп. Азыркы учурда Кыргызстанда азыркы учурда Кыргызстанда дейм го. Малцар болду. Азыркы учурда Америкада эме чоң трак деп коет бияктачы. Трак айдап атам. Тракер турбайсың да? Тракермин, ушу тракер болду. Тракерби же тракистпи? Тракист. Правильно, тракист, бирок тракер деп коет го, мына современный. Жо негизи Жакшыраак болот. американецтер трак драйвер деп эле айтат. А эмне ташыйсыңар? Эмне аласыңар? Ал менен ар кандай жүктөр ташыйбыз. Трак жумушу эмеси кандай, айлыгы кандай? Трак жумушу айлыгы ар кандай. Иштегенге жараша. Кээ бирөө бар 1-2 күн иштеп алып эле ошол деле болот деп жүргөндөр бар. Кээ бирөө бар 4-5 күн иштеп ошол болот дейт. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр да. Ооба. Бирок эң негизгиси Мирбек Атабеков сурап аткан да, Мирбек Атабеков. Айлыгын сурап койчу депчи, эслеметсе. Биягымды жейиштирип бияка келейин депчи. Мирбек менен баягы күнү жолдо кетип баратып сүйлөштүк. Ошол. Шоу бизнесте эле кала бер дедим. Бирок башка ыркчылар келип иштесеңер болот дедим. Мирбектен башкасы? Мирбектен башкасы келип иштей берсе болот, бирок Мирбек сен келбей эле койсоң болот. Элиси. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол ұзақ. Менің көлігімде меніп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қайқа? Үйге, алайға. Ерлан, дағы бір жол разышық білдіресіз. Сондан эфирист жинтықтайлы мына өзім көргенде даунтаунды айландық. Ушул шылтоо менен мен дагы Америкадан кичине өзүмдү уверенно сезип айдап көрдүм. Чындыгында. Ошол. Дагы бир жолу рахмат, ишиңе ийгилик каалайм. Анан чаккан бир Кыргызстандан белек ала келгем мен. Кичинекей болсо да көптөй көрүп. Кыргызстандан келген ар бир белек биз үчүн чоң белек да. Сенин үчүн ичинде Кыргызстандын эмелери, магнитиктер. Муну холодильникке чаптап өзүң үчүн. Жакшы эме колдон кой, чын жүрөктөн. Ошол анан мен сезип атам албетте Кыргызстанды сагынып атасың. Кыргызстан деп. Ошондуктан туулган жерди сагынуу, Туулган жерди сагынуу. Рыспай Абдыкадыров Атабыздын сагындым туулган жерим сени. Жалпы ушул алыста жүрүп, алыста мекенинен алыс, жеке эле Америкада эмес. Ошондой эле Россияда жана башка өлкөлөрдө жүргөн кыргыздардын атынан төмөндөгү чыгарма мекендештерибиз үчүн жакшы. кабыл алып
мамлекеттеги мекендештерибиздин атынан Кыргызстанга болгону Ерлан Адашев. Kanatın bolsun asır altında uçup gitsem edeyim aldığın sarı dalana karlı kaç bolup gitsem deyim aldığın sarı dalana karlıgaç bolup gitsin de Jönelemez şınele karlıgaç bolup gitsin de Gelin sen bitesin Torun salonu. İçi daim bir